Шариятыбызда кайсыл бир ишти эгерде өкүм берген болсо, аны кылууда аркасында пайда бар. Кайсы иштен тыйган болсо, аны кылып кое турган болсо, анын аркасында сөзсүз зыян бар. Мисал алсак, жашоодо көп кездешет өзгөчө соода багытында. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде мындай деп айткан: силердин бирөөңөр экинчи бир тууганын үстүнө барып соода кылбасын деген. Эгерде бир адам соода кылып аткан болсо, соодасы бүтпөй туруп, анын үстүнө барып туруп мен андан караганда көбүрөөк берем деп туруп соода кылуудан шариятыбыз тыйган. Мына ушул нерсенин негизинде көптөгөн жашоодо келишпестиктер, уруш жаңжалдар, эки адамдын ортосунда бири-бирине болгон таарынычтар, кээде бул эки адамдын ортосунда эмес, балким бир уруунун, бир айылдын ортосундагы уруш жаңжалга алып бара турган бир иштердин бириси. Жашоодо көп кезде өзгөчө малды алып сатуу маселесинде жана башка бардык соода багыттарында бирөөнүн үстүнө барып туруп, анын соодасы бүтпөстөн туруп соода кылуу бул өз ара уруш жаңжалдарга себеп болгон учурлар көп эле кездешет. Аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсени 14 кылым мурда эле бизге айтып койгон: силердин бирөөңөр соодасын бүтпөстөн туруп, экинчинин үстүнө барып туруп соода кылбасын деп. Эгерде мына ушул нерсеге амал кылган болсок, жашоодо көптөгөн келишпестиктер жоюлат. Натыйжада биздин соодабызда береке болот.